Темирбек Асанбеков Кыргызстанга ЭАС биримдигинин келишимдерге Темир Сариев Россияга жагынып шашылыш эле маанилүү долбоорго кол коюшкан. Бул сапар Назар Ньюс маалымат агенттиги Мекен ынтымагы партиясынын төрагасы Темирбек Асанбековду кепке тартып, ЭАС биримдигинин алкагында ой бөлүшкөн. Коррупция менен иш козголгондор шайлоого барбашы керек деген Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Экрамовдун демилгеси колдоо табабы? Демилге туура. Коррупция менен кылмыш иши козголгон жарандарга шайлоого эл өкүлү катары катышуусуна чек коюш керек. Бирок азыркы парламентте отурган депутаттар адилеттүү чечим чыгараарына ишеним жок. Кыргызстан ЭАС менен мамилесин тактап ала турган мезгилге келдиби? Өз позицияңызды казактардай билдиришибиз керекпи? Казакстанда саясий бийлик институттары сапаттуу түптөлгөн. Азыркы учурда социалдык экономикалык туруктуулугун кармоого кудурети жетет. ЭАС биримдигин негиздөө демилгесин алгач Назарбаев сунуштаган. Ошондуктан тышкы саясий экономикалык иштерди уюштуруу тажрыйбасы Кыргызстанга салыштырмалуу бир топ жогору. Биримдик уюштуруу саясий иштери башталгандан бери эле улуттук экономикалык кызыкчылыктарын коргоо иштерин өтө кылдаттык менен жүргүзүшкөн. Биз эч бир илимий экономикалык даярдыктарды жүргүзбөй эле Атамбаевдин буйругу менен тез арада парламент ратификациялоо иштерин бүтүрүп, мурдагы премьер-министр Темир Сариев Россияга жагынып шашылыш эле маанилүү долбоорго кол коюшкан. Андыктан азыр Казакстан айтып жаткан талаптарды коюуга Кыргызстандын даярдыгы да жок, саясий кудурети да жетпейт. Бүгүн эгемендикти же ЭАСты тандаш керек деген маселе жаралган жокпу? Азыркы кырдаалга жараша Кыргызстанда социалдык экономикалык кризис өтө коркунучтуу. Эгерде дүйнөлүк экономикага жакынкы убакытта өзүнүн калыптануу жолуна түшпөсө, бизде экономикалык кыйынчылыктар дагы күчөйт. Ошондуктан эгемендүүлүк алуу шылтоосуна жамынып, саясий провокацияларга элибизди түртүп жаткан адамдар кандай максатта демилге көтөрүп жатканы түшүнүктүү. Күндөн күнгө жумуссуздук күчөп, сыртта кыйналган эмгек мигранттар келип, мамлекетте маселе күчөп жатканда саясий популисттик иштерди жүргүзүп жаткан адамдар кыргыз элинин душмандары. Биз саясий экономикалык иштерди эл аралык деңгээлде өтө кылдаттык менен жүргүзүп, баардык мүмкүнчүлүктөрдү сапаттуу аткаруу менен гана улуттук кризистен чыга алабыз. Азыр Кыргызстан мурдагы ЭАС биримдигинин келишимдеринде ашыкча туура эмес кабыл алынган катачылыктарды жогорку деңгээлдеги дипломатиялык сүйлөшүүлөр менен тууралап алуусуна саясий мүмкүнчүлүктөр жаралды. Барыңарды сабырдуулук үлгүсүн көрсөтүүгө, саясий туруктуулукту сактоого, мамлекеттик иштерди сапаттуу аткарууга чакырам. Ысык көлдө жайкы сезон качан башталат? Расмий жооп. Быйыл ысык көлдө туристтик сезон өлкөдөгү абалга жана чектөөлөргө жараша башталат. Бул тууралуу брифинг учурунда өкмөттүн областтагы өкүлүнүн биринчи орун басары Дамир Моңолдоров билдирди. Анын айтымында азырынча мамлекет тарабынан жайкы сезонго байланыштуу тиешелүү чечимдер кабыл алына элек. Жыл сайын облус аймагында эс алуучуларды тосуп келген ишкерлер, мекемелер быйылкы сезон кандай болот деп жатышат. Менимче, быйыл биз кырдаалга жараша аракет көрөбүз. Себеби азыр бул боюнча мамлекеттик деңгээлде чечимдери жок. Эгерде вирустан жакын арада арыла алсак, июнь айынын ичинде сезонго толук даярдык көрүп бүтсөк болот. Андан соң өкмөт июль-август айында туризм тармагын иштөөсүнө уруксат берсе, өлкө ичиндеги эс алуучуларды тосуп алууга даяр болуп калабыз, деди Моңолдоров. Ал ошондой эле туризм тармагынын жай мезгилинде иштөөсү жергиликтүү тургундар үчүн өтө маанилүү экендигин кошумчалады. Папан суу сактагычынан адамдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 22 май күнү суу сактагычка 22 жаштагы эркек киши чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын Ош областык башкармалыгынын ыкчам топ жана республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын куткаруучулары тартылып, издөө иштерин жүргүзүшкөн. Бүгүн 23 май күнү саат 6-да издөө иштери улантылып, саат 7:30-да маркумдун жансыз денеси куткаруучулар тарабынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Турсунбек Акун: чоң казат кыймылы бирөөлөргө кол жоолук болбой аягына чейин турушу керек. Чоң казат кыймылы элди туура жолго үндөп жатабы же адаштырып жатышабы? Бул жигиттердин көтөргөн маселелери, принципи, багыты туура. Айтайын дегеним, ашканада, үйдө, тар чөйрөдө айтылып, коомчулукка чыкпай турган иштерди коомчулукка чыгарып жатышат. Негизи мен бул балдарды айтылбай турган нерселерди ачыкка чыгарып талкуу кылгандары үчүн сыйлайм. Эми бирөөлөргө кол жоолук болбой, кимдир бирөөнүн камчысын чаппай, аягына чейин турушу керек. Болбосо элдин аларга болгон ишениминен тез эле ажырап калышат. Булар көтөргөн маселенин баары туурабы же аша чаап кеткен жерлери да барбы?
Бирок айткандарын ишке ашыруунун механизмдерин Конституциянын, эл аралык мыйзамдардын негизинде иштеп чыгышы керек. 100% мыйзамдын баарын жокко чыгарып кайра жазабыз дегени туура эмес. Башкасын айтпаганда дагы мамлекеттүүлүккө зыяны тийип калат. Негизи чоң казат көтөргөн маселелерди өкмөт мамлекеттик деңгээлде ишке ашырса болобу? Албетте болмок. 3-4 жыл мурун Абылгазиев баштаган өкмөт чоң казат көтөргөн маселелерди өз программасына киргизип, мамлекеттин эсебинен байыгандарды кустуруу, иш козгоо, карматуу деген маселени баштаганда эле эл буларды эмес өкмөттү колдомок. Бул балдарга демилгени убактылуу тарттырып жиберишти. Уран Рыскулов Атамбаевдин тарапташтарынын Жээнбеков менен Матраимовду кетиребиз дегени күлкүнү келтирет. Назарньюс маалымат агенттиги жарандык активист Уран Рыскуловду кепке тартып, айрым саясий жагдайлар боюнча пикир алышкан. Уран мырза, кечээ 1-май райондук сотунун алдына барган Атамбаевдин тарапташтары Жээнбеков, Матраимов камалсын деген урандарды көтөрүп жүрүштү го. Биздин президенттердин тагдырын ойлоп алып зээним кейип кетет. Эки президентибиз качып жүрөт, бирөө түрмөдө. Аларды ким качырды да кимдер камады? Ошону билип алсак болот эле. Айтайын дегеним, Кыргызстан гербибиз, желегибиз, көз карандысыздык майрамын белгилеген күнүбүз бар, эгемендүү мамлекетпиз. Андай болсо анда эмнеге коронавирус дүйнөгө чоң өзгөрүү алып келди? Мына ушул жагдайдан кийин биздин бийликтин үстүнөн эл аралык финансылык институттар көзөмөл кылаарына ынанышыбыз керек. Демек Атамбаевдин тарапташтарынын Матраимовду камалсын, Жээнбековду кетиребиз дегени күлкүнү келтирет. Анткени бул бийликти кетирүүнүн 10 жылдап калыптанган схемасы бар. Эл аралык финансылык институттар башында бийликти колдогондой түр көрсөтүп, президенттин мөөнөтү аяктаар мезгилде чабуулду башташат. Тагыраагы президентти ошолор оппозициянын колу аркылуу революциялык жол менен кызматтан кетиришет. Ошон үчүн өзүбүз алдаганды токтотушубуз керек. Бүгүн эскиче батыштын демократиясы менен жашаганга болбой турганын мезгил тастыктады жана батыш политологдору аны моюндарына ала башташты. Ошон үчүн коронавирус дүйнө жүзүндө жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңыча ой жүгүртүүнү, жаңы идеяларды сунуштаган доорду алып келиш керек. Шайлоо босогосу канча пайыз адилеттүү шайлоого чыныгы атаандаштыкта шарт түзөт. Шайлоо босогосу 7% же 9% дегендери элдин көзүнө чаң чачмай деп түшүнөм. Ал пайыздарды алып салса же аны мындан да жогорулатып жиберсе да эч нерсе өзгөрбөйт. Каалайбызбы же каалабайбызбы, мезгили келгенде партиялык шайлоодон кетебиз. Чынында партиялык тизме жогорку кеңешке мафиялык кылмыштуу топтор өтүш үчүн гана шарт түзөт экен. Күздөгү шайлоо партиялык тизме менен өткөн шайлоонун акыркысы болот. Айтты койду дээрсиңер, ошол шайлоодогу депутаттар бүгүнкүлөрдөн да жүзү кара болот. Ошондо гана эл эсине келет. 25-майдан тарта Бишкекте экономикалык ишмердүүлүк жандангандыктан коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүнүн жоопкерчиликтүү жана эң коркунучтуу этабы башталат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү онлайн маалымат жыйынында мэр Азиз Сурахматов билдирди. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт өзүн өзү изоляциялоонун катаал шарттарында коменданттык саат, өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдерин киргизүү менен COVID-19 вирусунун жайылышын кармап тура алды. Азыр болсо бизнестен, шаар тургундарынын жана бийликтен өз ара жоопкерчиликтүү этабы башталууда, деди ал. Мэр бардык чарбалык субъекттерде жана менчик формасына карабастан бардык жетекчилерде, өзгөчө соода борборлорунун, транспорттук уюмдардын, спорттук залдардын жана базарлардын жетекчилерине эгерде алардын объектилеринде COVID-19 вирусунун жайылышынын учогу же борбору аныкталса, мыйзамга ылайык жоопкерчилик каралганын эскертти. Ошондой эле мэр кошумчалагандай 25-майдан тарта тамактануучу жайлар, анын ичинде жайкы кафе жана ресторандар иштеп баштайт. Анын айтымында андагы орундар 50дөн ашпашы керек. Кардарлар жана столдор арасында 1,5-2 метр аралык сакталышы зарыл. Аталган жайларга барганда, киргенде жана чыгып баратканда бет кап тагынып, дезинфекцияланышы керек. Коронавирус Бишкекти аралап баштады. Илдетке уюмдун кызматкерлери да чалдыгууда. Акыркы сутка ичинде суусундук чыгарган ири компаниянын соода агентинде иштеген кызматкердин коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 23-майда жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттардын бири жеке булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык анын каякка барганы, ким менен байланышта болгонун текшергенде, ал эч жакка барган эместиги ачыкталган. Андыктан инфекциянын жугуу себеби белгисиз. Ошондой эле Борбор калаада жашаган Ала Мүдүн райондук сотунун кызматкеринен коронавирус аныкталды. Ал өзүндө коронавирустун
клиникалык белгилери пайда болгондон кийин да бир нече күн жумушуна барып жүрө берген. Акыркы бир күн ичинде COVID-19 жеке компаниянын техникалык адисинде дагы аныкталды. Анын айтымы боюнча ал карантинде болгон жана ошол убакта үйүнөн бир гана азык-түлүк алганы сыртка чыгып турган. 2 жума мурун жеке фирманын кампачысынан да коронавирус табылган. Анын дагы ооруну жуктурган себеби белгисиз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоонун маалыматы боюнча бейтаптардын 75-80% коронавирусту үй бүлөлөрүндө жуктурган. Ошондуктан адамдар жеке гигиена эрежелерин сактап, профилактикага киришкенге чейин COVID-19 таралышы улана берет. УКМК прокурордун ага жардамчысы пара алып жаткан жеринен кармалды. Жети Өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы 38 жаштагы КА 22 май күнү 150 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, ага жардамчы арыз ээсинин уулуна козголгон кылмыш иши боюнча жеңилдетилген чечим чыгарууга көмөктөшүү үчүн андан $2000 өлчөмүндө акча талап кылган жана акчаны алып жаткан жеринен кармалды. Бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кылмыш жаза кодексинин 326-беренесинин 2-бөлүмү пара талап кылуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.